Атанын балага кылган дуасы бул түздөн түз кабыл деген пайгамбарыбыз. Атанын балага кылган дуасы бул кайтарылбайт. Мазлумдун кылган дуасы кайтарылбайт. Сафа мусафирдин дуасы кайтарылбайт деп пайгамбарыбыз кээ бир дуалар кабыл болот деген ошонун бирөөсү бул ата эненин балага кылган дуасы. Ошондуктан бүгүнкү күнү мейли башкалардан эле дуа ала бериңиз, бирок ата эненин дуасы бул дүйнөдө бир дагы мындай дуа жок. Дүйнөдө кабыл боло турган бир дагы мындай дуа жок. Ошондуктан кимдин ата энеси тирүү боло турган болсо, ата энесинен дайым дуа алсын. Ата эне наразы боло турган болсо, сиз кандай инсан болбоңуз, Аллах Таала сизге чырайлуу жашоо, чырайлуу өлүм, чырайлуу жашоо берет ахиретте. Ошондуктан ата эне менен болгон мамиледе өтө этият мамиле жасаш керек. Ата энени ыйлатып койбош керек. Ата эненин көз жашы ошол баланын ак болуусуна ошол көз жашы өзү жетиштүү дейт пайгамбарыбыз. Ал мен сени сөзсүз эле мен ак кылдым деби, ата эне сенин амалыңдан, мамилеңден ата эне ыйлай турган болсо, Аллахым сактасын, бул өтө коркунучтуу маселе.